УТРК Баткен телеканалы түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Бүгүн биз актуалдуу маек көрсөтүүсүндө ишкерликке жол ачкан өкмөттүн социалдык келишим долбоорунун алкагында сөз кылабыз. Баарыбызга маалым болгондой эле ушул биздин өкмөттүн социалдык келишим долбоору 2021 жылы пилоттук режимде өзүнчө иш жүргүзүп көргөн болсо, 2022 жылдан баштап толук түрдө ишке кирип, мамлекетибиз боюнча, өлкө боюнча миңдеген адамдарга 100 000 сомдон сертификат берилип, өз ишкерлигин баштоого жол ачкан. Бүгүнкү көрсөтүүбүз дал ушул теманын алкагында сөз болот. Бул үчүн биз маалымат алуу үчүн студиябызга конокторду чакыра кетейин. Анда эмесе бүгүн бизде студиябызда Сүйүн Сатыбалдиев, Баткен райондор аралык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысы, ошондой эле Зайнап Жураева, Самаркандеги айылынын тургуну, ошондой эле Гүлбарчын Темирова, Баткен шаарынын тургуну, ошондой эле Кудратова Махлио, Баткен шаарынын тургуну. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүнү күзөтүп барыңыз. Албетте бүгүн бизде ушул социалдык келишим долбоорунун алкагында жакшы маалыматтар болот. Анын алкагында сизди дагы кызыктырган суроолорго маалымат алып калышыңыз мүмкүн. Биз болсо маегибизди баштайбыз. Эң алгачкы эле суроону Сүйүн мырза сизден баштасак, ушул Баткен аймагында, ушул Баткен шаарынын жана Баткен районунун аймагында ушул 2024 жылга чейин 2022-2023 жылдар аралыгында канча адам ушул долбоорго катышып өз ишкерлигин баштоого мүмкүнчүлүк алышты? Саламатсыздарбы, урматтуу Баткен шаарынын, Баткен районунун тургундары. Биринчиден ушул мындай моментти түзүп берген Баткен телерадио компаниясынын эмгек жамаатына чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Жана бизде өзүңүздөр белгилүү болгондой эле Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 385 токтому менен бекитилген социалдык контракт негизинде социалдык жардам берүү жөнүндө жобо бар. Ошол жобонун негизинде биз 2022 жылы 50 үй бүлөгө берилген. Андан соң 2023 жылы 400 үй бүлөгө социалдык келишим түзүп ишке ашырган. Ал эми быйыл 2024 жылы бизде жалпы квота шаар район боюнча 1305 квота. Бүгүнкү күндө биз 70% бүтүп, келишим түзүп, алар келишим түзүп иштерин баштап калышты. Жана ушул менен үстүндө ишти алып барып жатабыз. Ушул 3 жыл аралыгында ушул социалдык келишим долбоорунун алкагында өз ишкерлигин баштаган жарандар ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн мындай статусунан чыгып өз алдынча ишин бар эле мындай ишке кое алдыбы? Кандай айтып бере аласыз? Бизде дээрлик бар эле ошо жободо көрсөтүлгөндөй, биринчи бергенде биз үй бүлө көмөк жөлөк пулун ким укуктуу бул социалдык келишимге? Үй бүлө көмөк жөлөк пулун алуучулар жана ошондой эле социалдык паспорты бар аз камсыз болгон үй бүлөлөр. Ошолар келишим түзүп 100 000 кайтарымсыз акча алып иш жүргүзгөн. Бул үй бүлөдө негизинен биринчи макулдоо керек үй бүлөнү. Андан соң ошол үй бүлөдө бизнес планы болуш керек. Жана дагы ошол үй бүлөдө эмгек потенциал менен мүлктүк потенциал болуш керек. Ошо бизнес программасын, бизнес планын ишке ашырып кетүү үчүн эмгек потенциал керек. Ичинде үй бүлөнүн мүчөлөрү иштей турган жарандар керек. Ошондой категорияда адамдар келишим түзүп иш жүзүндө ашса болот бул проектте. Бүгүнкү күндө бизде 22-23 жылдагы жалпы айтканда 450дөй жараны менен түзгөнбүз. Бар эле ийгиликтүү жетишип, биздин эл өзү мээнеткеч элкен, район шаарынын эли. Бар эле жакшы ийгиликтерге жетишип келет. Эмне дегенде өздөрү эмес, өздөрү сырткары жумуш орун түзгөндөргө жетишкендер да бар. Мисалы үчүн швей ачып бүгүнкү күндө азыр Баткен районунун чек айылында өздөрүнүн сырткары 4 жумуш орун ачып, ошентип чоңойтуп алгандар бар, 22де алгандар. Андан сырткары да жок дегенде 1ден 2ден жумуш орун түзүп, ошо менен салык кызматыга пособие алчу эле эмес,
салык төлөөчү болуп калгандар бар да, ишкер болуп. Ушундайга жетишти. Демек, мындай жакшы мүмкүнчүлүк болуп атыптыр да, калай калк. Анан ушул алдыңкы 2 жылга салыштырмалуу быйылкы жылы өкмөттөн жакшы санда берилиптир да, квота. Бүгүнкү күндө ушулардын көпчүлүгү кандай багыттагы ишкерликке басым жасап атат? Көбүнчө долбоор жазганда ушул элдин көпчүлүгү кайсы багыттарга басым жасап атат? Бизде жалпы эле айыл чарба тармагыга, өндүрүш тармагы, соода саттык, кызмат көрсөтүү. Ушу 4 тармакты иш алып барып жатат. Ошонун негизгиси бизде эми Баккен районунда мал чарбачылыкка көбүрөөк басым жасалып келет. Андан сырткары соода саттыкта бар, бизде кызмат көрсөтүү бар эле жакшы ийгиликтерге жетишип келет. Чоң рахмат. Мына ушундай 2022 жылы алдыңыз, Зайнап эже, сиз же 23-пү? 2023 жылы ушул өкмөттүн социалдык келишим долбоорунан кайтарымсыз 100 000 сом алып, учурда өз ишкерлигин баштап, аскамсыз үй бүлө деген статусунан чыккан. Бизде бүгүн студиябызда коногу Зайнап эже келип отурат. Эжеке, айтсаңыз, ушул долбоорду сиз укканда кандай кабыл алдыңыз? Ушул социалдык келишим долбоору бүгүнкү күндө биздин коомчулукка канчалык деңгээлде керек эле? Анан сиз кандай жумуштарды баштап, натыйжасы кандай болуп жатат? Ассаламу алейкум. Мындайда, ушу долбоорду мен айыл өкмөтү, Самаркандагы айыл өкмөтүнөн ушу кабар барып калган экен. Анан бизге ушуну сунуштап калды. Анан негизи кандай иш баштасам, не кылсам деген ой болот экен да. Анан кызыгып барып эмексак сабак алдык да, баягыларданчы совет сурап сабак алдык. Анан бизде ушундай алып иштесеңер болот, мал чарбачылык же соода сатык кылып мемеден чыгып кетсеңер болот деди да, жакчылыктан. Аллага шүгүр, чексиз мамлекетибизге дагы, башчыларга бардыгыга, мына Баткен областында иштеп аткан ишкерлерге дагы, анан мына район Самаркандагы айылынын өкмөттөргө дагы бардыгыга Алла ыраазы болсун. Бирок биз ушул 100 000дикти алып 1200 алгычак 100 000дикти алып, мисалы үчүн мен именно өзүм сыйыр алдым, бирөө. Анан шунун азыр бир торпок алдым. Аздан 1-2 айдан кийин да бир торпок алам деген үмүттө отурам. Анан бир эле ушул сыйырды карап отурбай, ошол сыйырдын айран, каймак, сүтүнү сатып, курут кылып сатып, ошонун пайдасына швейный машина алдым. Ошол швейный машинага азыр мен оюм кыздардын себини тигүү болуш керек эди. Кичине дагы жетишпектиктен азыр чапан кылып сатып атам. Чапандан жакшы калып атат да, мындайга айтканда. Бир аптада эле 5 000, 4 000 таап атам да. Жакшылыктан шундай кылып чыгып атам, бирок пасоядан мен ушу 100 000дикти алганды туура көрдүм да. Зыян тартпадым. Пайдан жакшы көрүп атам. Мындан дагы ойлорум бар. Эмди Кудай кааласа, мына азыр дагы ушул чоңураак ишти ачканга алыбыз жетпегендигин Алла Таала өзү президентибиз билгендей дагы 200 000ден 5% берип атат. Кудай кааласа ошону дагы алып, кичине дагы чоңойтобуз, көгөйтөбүз. Мал чарбачылыкты дагы, башка ишти дагы көгөйтүп, ошондой максаттарыбыз бар. Сүйүмүрза, ушул Зайнап эже айтып өткөндөй эле, ушул бүгүнкү күндө ушул биздин айыл банк, ушул банктар тарабынан ушул социалдык келишим долбоору аркылуу ишкерлигин баштаган биздин жарандарга аз пайыздуу же пайызсызбы 200 000 сомдон берилип жатыр. Ушулга токтоло кетсеңиз, муну кантип алса болот, бул жолдору кандай? Бизде биринчиден 22 айтып кеткендей эле 22 жылы, 2023 жылы бизден социалдык контракт алган. Жалпы айтканда 450ге жакын үй бүлөнүн тизмесини биз айыл банкка жана алдыңкы СК азыркы элдик банкка бергенбиз. Тизмелер турат. Ошо биздин 22-23 жылдагы социалдык контракт алып бизден 100 000 сом. Ийгиликке жетишкендер барып, кайра 200 000 пайызсыз алса болот да. 200 000 пайызсыз алышат. Бул 3 жылга алышат. 3 жылга алышат. Мунун ичинде 3 ай, биринчи 3 ай эч нерсе төлөбөй, анан 4-нчы айдан баштап 3 жылдын ичинде ошо өзүнүн основнойдон кутулаттар.
Чоң рахмат. Биз болсо маегибизди улантабыз. Кийинки суроону Гүлбаршын эжеке сизге узатайын. Сиз ошол социалдык келишим долбоорун укканда сизде кандай ойлор пайда болду эле? Бул социалдык келишимдеги 100 000 сомдук сертификатты алганга чейин канча балаңызга канча өлчөмдө пособие алып келчү элеңиз, анан учурда эмне жумуш баштадыңыз? Саламатсыздар, урматтуу баткен элим. Мен бул долбоорго элден угуп калдым. Баягындай анан үйдө олтурган бир эле кызым бар. Азыр эми өзүм кечигип апа болгондон кийин баягы жумушка чыккым келбей, кызымдын ширин күндөрүн көрөйүн деп үйдө отургам. Анан эмне кылам? Үйдө олтургандан кийин бир ишти жүргүзүш керек, бекер олтуруп саардан кечке. Анан эми кол өнөрчүлүгүм бар, токуйт элем. Анан токуп ошону уккандан кийин эмеге бардым. Пособиянын эмесине соцконтрактка барсам, өзүмдүн оюмду түшүндүрсөм жакшы экен деди, бирок баягы кол өнөрчүлүктө бир аппарат алыш керек экен да. Ошо 100 000 берилсе, анын хотя бы 50 000 же 60 000 ошондой аппарат сатып алышыңыз керек. Бирок сизде азыр крючок, анан спицамен токканда алар эми көп болсо 1 000 2 000 сомдук болуп калат экен деп көнгөн эмес былтыркы жылы. Анан быйыл кайранан чакырып калышты өздөрү. Эме кылып эже колуңузда кичине өнөрүңүз бар экен. Анан мен мындай кичинемден билбейм, апам колунан келгендиктенби бирдемелерди тиге койчу адатым бар эле. Анан кыйкым калбайт. Лоскутный шитье дегенден болду. Ошолордун занавесканын четинен чыгып калган нерсени да подушка жасай коет элем. Анан ошондой өнөрлөрүңүз бар экен. Андан көрө швейный машина алып эле иш баштабайсызбы деп калды. Анан ойлонуп көрүп ошону туура көрдүм. Анан бизнес планымды жазып алып барып көрсөтсөм, жакшы ой экен деп анан эми постельный белье шейшеп тиге баштадым. Алгандан бери мына уже 2 айдын эмеси болуп калды, иш жүргүзүп, уже плюс жагына өттүк десек болот. Шүгүр. Эми мээнет кылсаң эч качан адам эме болбойт. Анан сүннөт тойлору көп болгондо баягындай заказ көп болуп калат. Анан заказдан калганы өзүң жегениңе дагы кайра ошондон чыккан пайдасына дагы баягындай ткандарды алдырганыңа. Анан мен эмне үчүн бул шейшепти эме кылдым? Баягы көптөн бизде мына турецкий деп шейшептер готовыйлар келет го, алардын метражы кымбат болгондуктан готовый эмес кымбат болот да. Анан кара суудан ошондой таза материалдарды алып, түлөөгөн, кирбеген, жуусаң боёго өчпөгөн материалдарды алып, ошолордундай сапаттуу кылып тиккенге аракет кылып атам. Бирок эми бул менин баштапкы ишим, эми үйрөнүүдөмүн. Буюрса мындан ары дагы окуп, үйрөнүп, изденип дегендей бул долбоорго эми рахматыбызды эле айтабыз. Эч кандай биз өкүнүчүбүз жок. Демек сиз быйыл алыпсыз. Ооба, мен быйыл алдым. 2024 алдык. Майдан баштап бизнес план жазганбыз. Июлдун аягынан иш башталды да бизде. Ошондой. Чоң рахмат, ийгиликтерди каалайбыз. Анан Махлию айым, сиз бул долбоорго кантип катышып калдыңыз? Эмне жумуш аткарып атасыз? Маалымат бере кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен буга чейин балдарым жаш болбогондуктан үйдө эле тигиш кылып жүрчү элем. Ата-энем анандай машинка, прямой строчка машинка берип койгондон үйдө өзүм чеберчилик кылып, элдердин көйнөктөрүнү, перделерин тигип, ошондо үйдө алектенек болчумун да. Анан бул долбоорду уккандан кийин ой жүгүрдү келип, анан жаш болсок, иштешибиз керек, жаш маалда иштеп калайык деп эле кийин ошол барып, ошол анага 100 000 сомдукка арыз жазып, анан ошол акчаны алгандан кийин эле өзүм мындай кылдым да, перде салон ачтык. Азыр Өткен шаарда Медина базарында бир контейнерден перде салон ачканбыз да, ошол жерден. Азыр элдер анча үйрөнүп калышты. Кичинеликтен чеберчилик менен машыгып келгендиктен баягындай мага анча кыйынчылык болгон жок, бирок президентибиздин колдосу менен ошо 100 000 сомду алып, азыр үйдөгүлөрдүн колдосу менен ишибизди анча жүрүштүрүп алдык да. Ата-энемдин дуасы менен, кайненемдин, жолдошумдун колдосу менен ишибиз алдыга кетип жатат. Мен мындан кийин да токтоп калбастан ишибизди мындан кийин кеңейтүүнү каалайм да. Мисалы үмүттөнөм, мага өзүмө окшогон жаш келин кыздарды мындан кийин иш жеримди чоңойтуп, Кудай кааласа, ката цех ачып туруп, şu үйдө ишсиз отурган келин кыздарды иш менен камсыз кылгым келет да. Ошондой ниеттерим бар. Матанан буга чейин канча балаңызга канча өлчөмдө пособие алып келгенсиз? Чейин мен 3 балама 1300ден ар бириге алып келгемин да. 4000. Билишиңиз ошондон көбөйдү?
ооба азыр плюс жагыга чыгып мисалы ишти баштаганыбызга 3 ай болуп калды. Азыр өзү плюска чыктык да. Жайыбызды кеңейтип, товарларыбызды кеңейтип алдык. Азыр баргандарга мисалы ушундай кирип эле бизден полный үйлөрүнү бүтүрүп чыгып кетип ататтар да клиенттарыбыз. Biz ушул өкмөттүн ишкерликке жол ачкан социалдык келишим долбоорунун алкагында маектешип жатабыз. Бизди өткөрүп жибербей биз менен болуңуз дейли. Алдыда сиздерди кызыктырган суроолорго дагы толук маалымат аласыздар дейли. Биз болсо маегибизди улантабыз. Анан Сүйүн мырза быйылкы жылы дагы канча адамга алдыда ушул социалдык келишим долбоорунун алкагында 100 000 сомдон бересиздер. Алардын да долбоорлорунун проекттери жанагындай долбоор жазган адамдар кайрылып атабы? Анан дагы кимдер ала алат, кантип катышса болот? Жакшы суроо. Бизде бүгүнкү күндө быйылкыга өзүңүздөр билгендей квотаны жана айтып кеттим, 1305 үй бүлөгө бере турган квотабыз бар. Азыркы күндө 900 үй бүлөгө берип калдык уже, 900гө жакын. Жана дагы 400 үй бүлөгө беришибиз керек. Бул айыл эсли шаарда боло турган болсо, шаардын тургундары биздин башкармалыкка барып, башкармалыкка эле арыз жазып кайрылышат. Эгер райондун тургундары боло турган болсо, бул жоодо ошондой жазылган да, жоо менен райондун тургундары айыл өкмөткө барып, айыл өкмөткө арыз жазышат. Арыз жазып, ошол адистер менен бирге айыл өкмөттө болсо, айыл өкмөттүн адистери менен биргеликте бизнес пландарын даярдап жазышып беришет. Аны социалдык комиссия карап, айыл өкмөттүн социалдык комиссия карап туруп, жактырса, айылда билет да, долбооруну жактырса, ошо семья иш алып бара алабы, алып кете алабы. Ошол маселе ошондо. Потенциал дедим го, эмгек потенциал барбы? Ошону алып бара алабы? Ошондой чечимге келсе, макулдук берип. Кийин райондун администрациянын астында убактылуу комиссия түзүлгөн. Убактылуу комиссияга берсе, убактылуу комиссия бекитет. Бекиткенден кийин андан соң биздин башкармалык менен биз менен келишим түзүлөт. Келишим түзүлүп, 100 000 сом кайтарымсыз акчаны өздөрүнүн шотуга которуп беребиз. Шотуга которуп берип, сатып алуу процесстерини биздин башкармалыктын айыл өкмөттүн кызматкерлери менен биргеликте ак түзүп, эмне алганын отчетун алып, тиркеп коюшаттар. Ошо андан соң биздин кызматкерлер айына 3 жолу текшерүүгө барат. Мониторинг айыл өкмөттүн кызматкерлери менен биргеликте 3 жолу текшерүүгө барат ай сайын. Кийин жыл ичинде квартал сайын бир жолу текшерилет. Экинчи, үчүнчү жылдары 6 айда бир жолу. Ал барганда биз текшерүүлөр эмес, бул мониторингти мындай деп түшүнсөк болот да. Доходторуну канча доход, жакшы доход алып атасыңбы, ошону билет. Андан соң кандай маселе болуп атат силерде? Налогуйдабы же мал баккандарда, ветеринарияда маселе болуп атабы? Ошолорду билип келип биз райондук администрацияга, мэрияга жеткирип, ошо кызматтарды жардам бергенге аракет кылабыз. Ошол главный биз алып берген контракт алгандарды ишин жүргүзгөнгө, ишин алдыга жүргүзгөнгө, ошого иш аракет жасайбыз. Демек, ошол социалдык келишимдин алкагында ушул акчаны алган жарандар, өз ишин баштаган жарандар сиздер тарабынан, сиздердин түзүлгөн комиссиянын алкагында текшерилип турат, текшерилип турат. Анан ошол негизинен Баткен аймагында, район шаарынын аймагында 1000ден ашык жаран алыптыр, ошондо ошолордун бардыгы эле ушул жакшы натыйжа берүүдө, мисалы же араларында ишин алып кете албагандар барбы? Эми көпчүлүгү жакшы натыйжа берип жатат. Көпчүлүгү жакшы натыйжа берип жатат. Кээ биркилер маселеси менен кайрылат, аны тез арада чечкенге аракет кылабыз. Мал ооруп калган болсо ветеринарияга өзүбүз звонок этирип жатып, каратып, ошолорго чейин барып, если кандай гана маселе болбосун кайрылып жатат. Кайрылып жатат, биз шаардын бийлиги менен, райондун бийликтери менен, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары менен биргеликте маселелерди чечип, аракет жасап жатабыз. Эгер ушул долбоордун алкагында акчаны алып, бирок жакшы кирешеге чыга албай, иши жүрүшпөй кеткен жарандар болсо, алар кайрадан эле ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн катарына кошулууга мүмкүнчүлүк болобу, кандай болот?
ошо жободо көрсөтүлгөн жободо көрсөтүлгөн табигый кырсыктар болсо ошолорго көрсөтүлгөн. Жоопкерчиликтен алып коебуз. Жоопкерчиликтен алгандан кийин сиз айткандай аз камсыз болгон үй бүлө катарга кошулуп калат. Эми булар комиссиядан тандалып алынат, 2 комиссиядан тандалып алынат. Бардыгы ишке ашырып кете тургандарды тандап берет да бизге. Ошого караганда комиссиялардын тандоосу жакшы болуп атабы, биз ишибиз илгери жылып атат азыр. Азыр мындай көрсөткүч жок, Чоң рахмат. Зайнап эже, айтсаңыз, бүгүнкү күндө мына сиз 1 жылдан бери ушунун даамын татып калыптырсыз, Ушу жалпы биздин коомчулукка ушул долбоор боюнча мындай өзүңүздүн кеп кеңешиңизди берип кетсеңиз, мисалы ушундай аз камсыз үй бүлөлөрдүн катарында жашап, бирок бир жумуш кылып, өзүнчө бир бул эжекелер сыяктуу өнөрү бар жарандар да толтурат эл арасында. Ошолорго ушул долбоор боюнча бул долбоор биздин коомчулук арасында канчалык маанилүүлүгүнө айтып өтсөңүз, анан негизи эле сиз өзүңүздүн алдыда дагы ушул пландарыңызга кеңири токтолуп кетсеңиз. Мен ушул өзүбүздүн ушул долбоор алып иштегендерге жана кыргыз элине, чакырчылыкта жүргөн элге ушул долбоорго катышуусун каалаймын. Эч кандай зыян тартпайт. Алдыга жылса жылат, аркага жылбайт да. Бул дагы адамдын өзүнүн аракети де болот. Анан кандай өзүң алдыңа, мисалы жакшы максат койсоң, ошонун алдыга жылышка аракет кылыш керек да. Анан жок колумнан келбейт десе, онда отуруп калат. Алдыга төгүп, миллионду төгүп койсоң отуруп калат да. Аз болсо дагы ошону тырышып, максат коюп, аракет кылса, ошондо пайдасын көрөт. Мен мисалы үчүн өзүмдөн алайын, эч кандай бир эле сыйыр менен мындай болом деп ойлободум да. Бирок малды алгандан кийин эмди багыш керек, караш керек. Анан результатын, ошол максатыны койгон болсоң, ошону жетишке аракет кылыш керек да. Анан дагы кандай десем, эмди ушу бир эле мал кылбай, малды кылгандан кийин башка ошол малга кошуп, башка жумушту дагы аткарып, жетелеп кетсе болот да. Мисалы үчүн мен өзүм ошондоймун да. Элге мындай сунуш кылат элем, ушу 100 миңдикти алсын, аракет кылып, жакшылыктан чыгып, байысын. Ушундай да, ушундай сунуш берем. Анан кандай десем, эмди мындайга айтканда, ушул заманыбыз тынч болсун биринчиден. Анан аракет ар бир адамдын өзүнөн болот да. Аракет кылыш керек. Чоң рахмат. Анан Сүйүн мырза, бүгүнкү күндө ушул Баткен шаарынын жана Баткен районунун аймагында ушул канча аз камсыз үй бүлө бар учурда? Бизде Баткен район шаарында, шаар районунда 7000ге жакын үй бүлө бар. Шаарда 1000 үй бүлө, райондо 5900 үй бүлө. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, убактыңыздарды бөлүп бизге келип маек куруп бергениңиздер үчүн. Биз тараптан берилбей калган суроолор болсо, же болбосо айта албай калган оюңуздар болсо, ошондой эле биздин телекөрүүчүлөргө кайрылууңуздар болсо мүмкүнчүлүк берели. Сүйүн мырза, өзүңүз баштап берсеңиз. Эми кайрылардын себеби, максаты бизде азыркы долбоорубузду ар бир райондун жана шаардын тургундарына айтып кетет элем. Ошо биз долбоор жазыңыздар, жеке ишкерлик менен аракет кылыңыздар. Ар бир үй бүлө, мисалга алганда, пособие алгандан көрү, пособие үй бүлө жөлөк пул алгандан көрү, өзү аракет кылган бул башка нерсе да. Жөлөк пул бул убактылуу нерсе. 16 жашка чейинки балдарга төлөнөт деп атат. 16 жашка чейин, 16 жашка толсо уже пособияны төлөнгө алганга укугу жок болуп калат да. Бул 100 миңди алып туруп, жылына киреше таап үйрөнүп алса, бул өмүр бойга киреше таба турган бул иш болуп калат да. Ошого бардык шаардын, район тургундарына айтат элем, ошо айыл өкмөттөргө баргыла, бизнес планыңар болсо, оюңарда бизнес план, ошо ишти аткарам деп жүрүп, бирок акча каражат
жок болуп турган болсо, ушундан мүмкүнчүлүктөн пайдалансаңыздар болот. Эмне дегенде пособие алсаң 8.000 аласың, 10.000 аласыңбы, ал бир момент 10.000ге эч нерсе бир иш баштай албайсың. Аны же жый албайсың, же айга берилген нерсе айында жок болуп кетет. А бул мүмкүнчүлүктө 100.000ди бере аласыңар, ошо менен инвентарь аласыңар, мал чарбачылыкка эмне алсаңар, уже алып туруп иш баштаганга бул мүмкүнчүлүк. Биз мамлекет тарабынан да бул ар тараптуу колдоолор көрсөтүлөт. Ошону пайдаланып, кичи ишкерликти башталса болот да. Чоң рахмат. Сайын эже кошумчалай кетиңиз дагы. Мен дагы Сүйүнбайдын сөзүнө кошулам. Ушу бардыгы аракетте да. Анан шу алдыга жылам деген адам өзү аракет кылыш керек. Анан заманыбыз тынч болсун, Кыргызстаныбыз өнө берсин, өсө берсин, өнүгө берсин. Үй бүлөбүз менен бардыгыбыз бактылуу болуп, пайгамбар үммөттеринин катарында болуп, ушундай жакшы күндөрдө, жакшы жашоодо жашай берейик. Рахмат. Гүлбарчын эже, сиз да толуктай кетиңиз. Бул долбоор ишке ашкандан бери менимче көпчүлүк эле жакшы ийгиликтерге жетти. Ошолордун катарында мына биз олтурабыз. Бул долбоор биз үчүн эле эмес, биздин балдарыбыздын фундаменти деп эсептеймин. Мен алардын ырыскысы. Биз азыртан аларды кичинекейинен ошол фундаментин түзүп койсок, кийинки чоңойгондо алар кыйналбай, баягындай чоң-чоң окуу жайларга барып окугандарга мүмкүнчүлүк түзөбүз да. Бизде урматтуу президентибиз ушул жагында карап кеткен, жаш балдарга алардын өзү ошолордун фундаментин түзүш үчүн болуп атат деп ойлойм мен. 1300дөн эме алсак, пособие айында алсак, биз эч качан аларга фундамент түзүп бере алмак эмеспиз. Биз ишибизди алдыга жүргүзсөк, иш ордуларыны ачсак, буюрса болот. Келечекте бул нерселер пишип аткан ойдо уже кайнап турат. Анан ошо көптөгөн ийгиликтерге жетебиз. Жана ошондой эле Баткен элимди дагы чакырам. Эгерде сиздерде дагы ошо кол өнөрчүлүгүңүздөр болсо, же болбосо ишке ашпай жүргөн оюңуздар болсо, келип, өзүңүздөрдүн бизнес планыңыздарды жазып, элге бул эми көрсөтүп, эме кылсаңыздар, эгер өтүп кала турган болсо, өзүңүздөргө эле пайда болот. Анан жакшы, жаркын жашоого кадам таштайсыздар деген эле ойдомун. Рахмат чакырганыңыздарга. Махлия айым, сиз дагы. Мен дагы мага окшоп үйдө отурган келин кыздарды үйдө жөн отурбаңыздар дейт элем. Аракет кылыңыздар, бул ошол долбоорго катышыңыздар. Кол өнөрчүлүгү бар, мисалы колдон келген бардык айымдарды мен ишке иштесиндер дейм да. Иштеген айым үйдөгү ишин эметет, өзү иш баштаган ишинин бардыгын эптеп, Кудай кааласа жакшы болуп өнүгөбүз да. Кудай кааласачы. Ошонун үчүн ойлонбоңуздар. Бардыгыңыздар аракет кылыңыздар, коркпоңуздар. Ишти баштап, мага окшоп, мына эжелерге окшоп, иштериңизди алдыга жүрүштүрүп, алдыга жылуу бериңиздер. Барыңыздарга рахмат. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында баштаган ишиңиздер ийгиликтүү болуп, дагы ошол эл арасындагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө дагы жакшы жумуш орундарын түзүп берген иштерден болсун дейли. Сүйүн мырза, сизге дагы ийгилик каалайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Баткен телеканалындагы актуалдуу маек берүүсүнө өкү болдуңуздар. Аны мен Асылкан Махамат кызы алып бардым. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча саламатта туруңуздар.